Assalamu alaikum agayın. Adatыбызча жеке каналыбыздан чыгып силерге саламдашып айта турган сөзүбүз эртеңки бүрсүгүнкү келаткан эгемендик күндүн алдында оюбуз. Анан куттуктообуз. 32 жыл өтө оор болду Кыргызга, татаал болду. Аны баардыгыбыз эле айтып атабыз. Çaçıldık, çarpıldık, tonottuk, aldırdık. Oşonun bardığına 15 жылдык Акаевдин бийлиги күнөөлүү дейбиз. Эми Союздун убагында, Эсил кайран Эстирдин убагында алдыңкы катарда келаткан Кыргыз мамлекети Песак ана мына деген атайлаппы, же жаңылыштыктанбы, же ойлонбой эле кадам шилтей бергенденби Айтор Акаев бийлигинин учунда мен салыштыруу менен айтып жүрөм дайыма. Алооке Кыргызды чапкандай, Калмак ойрот Кыргызды чапкандай чабылды. Кан төгүлбөсө дагы эми төгүлгөнү бар Аксы окуясы деген. Бирок Кыргыз эли ошол доорлордогудай жоготууга учурады. Колдо бар байлыгы не деген сансыз. Не деген кендери жана шектүү өтүп кеткен, жерлери кертилген, чабылды. Эң жаманы күчкө толуп турган миллиондон ашык жаштары тентип кетти. Орду толгус бүгүнкү кайрылып келгис муундар башка мамлекеттерге кетти. Жок болду көбү да жок болду. Жанагы эмне деген жүк келип атпадыбы бизге. Кыргыз эми беткелде эле жерге көмө бербейт экен, көз ачса да океандын ар жагынан бери алып келип көмөт. Андан бери өтөлү. Бакиевди айталы. Кандуу бүттү. Кандуу. Мени кыскартып өтүп атам. Андан кийинки үчүнчү президент Роза Эженин Отунбаеванын бийлиги ал жалган келишим менен дүйнөдө жок 1,5 жылдык бийлиги өттү кетти. А кишиге айтпай эле коелу. Атамбаев бийлиги Кытайга, улуу дракон аждарга байлап берди Кыргыз элин. Чоң карызга отургузду, шектүү. Бүт мына тесттин эле акыбалын айталы. Жарымын жеди, жарымын эмне кылды, дайынсыз. А бирок бүгүнкү Кытайга карызкор, карызын төлөй албай турган 5 дүйнөдөгү мамлекеттин бири Кыргыз деп, Кыргыз мамлекет деп аталып, азыр дүйнөлүк эксперттер жазып атат. Андан эмне болду? Анан Атамбаев өзүнүн мүдөөсүн аткарыш үчүн Жээнбековду жетелеп келди. Жээнбеков келди, адам катары жакшы намаз окуйт дедик. Анан эмне болду? Анан туруп берди ал дагы. Ошол эле жолдо калды. Ошолор мурдагылардан ашып кеткен жок. Иниси бүгүн дүң болуп аткан Райым Миллионду жетелеп келем деп ал кайра. Анан өзү жок болду. Эми мына 6-чы президент менен иштеп атат биз. Кыргыз эли иштешип атат. 6-чы президенттин букаралыгында жашап атабыз мындай эски тил менен айтканда. Садыр Жапаровдун азыр Садыр Жапаровга кайрылып айтар элем, эгер көрсө. Жолу президентке келген жолу оңой болгон жок. Айрымдар айткандай оңой болгон жок. Кумтөр үчүн камалды, жарадар болду, жеке тагдырында абдан орду толгус азап тозок болду, кайгы болду. Андан ошол кездерде мына ошол түрмөдөн чыгаардын алдында жубайы Айгүл Жапарова карындашыбыздын интервьюсун көрүп калып мен интернеттен 2-3 сыйра көрүп кайра жооп катар сүйлөгөм. Ал карындашыбыздын ошол нарктуулугуна, билимдүүлүгүнө, анан эң башкы сабырдуулугу үчүн кубаттап сүйлөгөм. Бул жактан Садыр Жапаров камсыз болсо, камсыз экен деп. Анан тагдырдын буйругу менен дагы тополоң жолу менен Садыр Жапаров бийликке келди. Ал бийликке келердин алдында учкай окуялардан айтсам, мына
мага таазир эткен айрыкча, элге таазир эткен эки дос деп атпайбызбы? Ошонун бири Камчыбек Ташиевдин публично эл алдында ошо кездеги президент Жээнбековго кайрылап ыйлаганы. Биз да көз жаш кылганбыз ошондо. Абдан таазирдүү болгон. Мына дос болсо ушундай болсун дегенбиз. Андан кийин анан мына мен үсөңгүлөш иштеп жүргөн Осмоналиев Каныбек камалды. Аянтка кылкылдаган элди алып чыгып, өзүнүн тууган экен Жээнбеков, ага карабай принцип үчүн, өзүнүн ою, максаты үчүн ошол идеалаш кишисин колдоп камалган. Бул факты. Андан кийин анан жана Сыймык Баатыр, Кухнянын баатыры анан кыйкырып элди алып чыгып, жанагы Матраимов менен Асылбек Жээнбековдун партиялары келип күргүчтөп чоң добуш менен орунду ээлеп турганда ошого каршы анан эл чыккан көтөрүлүп. Мына ошондой жагдай болгон. Ошонун арты менен анан чоң жолдор менен ошондо азыркы оппозиционер, түбөлүк оппозиционер дейли бийликке Мадымаров Адахан мырза, мен мындай жол менен эмес, мыйзамдуу жол менен барабым деп, албетте мыйзамды тутуп сүйлөйт а киши. Жанагыдай Бабанов, Исаков жана башка баатырларды тисип алып турганда, дагы тамаш иретинде айтканда, Камчыбек Ташиев дос өзүнүн түрмөдөгү досун чыгарып туруп, Жапаровду төтө жол менен бийликке, бийлик Олимпине алып чыгып кеткен. Бул кыргызча тамаша иретинде айтканда. Эми улуу жараткандын буйругу албетте. Элдин кайсы бир элдин катмарынын каалоосу. Дайыма мен жазып да келатам. Бул Жапаровдун акылмандыгы эмес, карандай татаал тагдырына шордуу эл өзүнүн тагдырын байлап берген элдин бир бөлүгү. Жалккан, тажаган, ошол 5 мурдагы бийликтен, президенттен көңүлү 3 көчкөн журттай калган элдин басымдуу бөлүгү Жапаровду колдоп чыккан. Бүгүн эми иштер болуп атат, жакшылары бар. Баарын санап отурбайлы, анын жакшысын эл көрүп турат, жакшыны эч жакка ката албайсың. Кемчилигин бирден бир мен айта турган бир кемчилиги сөз үчүн. Ал төңкөрүш жасаш үчүн ошол тетиги атам замандан бери эле ушундай ар кандай шылтоо менен камалган, атылган кишилер болгон. Сталиндин убагын алалы, Мао Цзедундун хикаяларын окудук. Эмне деген кылкылдаган миллиондор атылып кеткен. Камалганды кой. Ал эми биз кыргыз элинин тарыхын алсаң, Айкөл Манастан бери бийлик үчүн же бийликке Манастын өзүнө да сын айткан кишилерди атып же башын алып жиберген факты окуяларды мен таппадым, окубадым андай. Болсо болгондур жомокторунда. Бирок тарыхый, андан берки келип тарыхты карасаң, окуяларды карасаң, баарын окуп көрсөм, жок, сөз үчүн эмне деген бийликке да ошо кезде чоң ырчылар болгон, акындар болгон. Солтобай деген ырдаган, мына кийинки эле Шабданды кордоп тиги Караколдо. Кийин Шабдан ат мингизип жөнөтүп атпайбы ага. Караколдо Солтобай жөөтүн деп, ал эмес минип барган аттарын өзүлөрү союп жеп кеткенге аргасы кылышкан. Солтобай ырчы. Ушундай мынабу Балгооз Байтикке катуу сын айткан бир убактарда. Анын бардыгы эч кандай ыза да көргөн эмес. Камчы эмес, ыза да көргөн эмес, мындай таякта жеген эмес да. А биздин кыргыздын өзүнүн мүнөзүндө сөз үчүн, сөздү кадырлаган эл, улуу Манасты жараткан, Айтматов чыккан, сөздү окко теңеген эл. Болду, октон да күчтүү сөз. А бирок сөз үчүн эч кимди жазалаган эмес. Мен көрбөдүм, жолуктурбадым. Анан бүгүнкү жанагы өткөн Тетик Акаев, Бакиев, Атамбаев сөз үчүн кодулабады, кубалады, камады. Мына ошолордун жолоюна түшпөш керек да азыркы президент. Азыр мынабы мен ушул Кемпирабад үчүн эле жетиги эртең аянтка чыгалы деген Олжобай Шакирди болбогон сөз үчүн, болбогон сөз эмес, эми албетте кооптуулугу бар. Анын ичинде мен дагы өткөндө да айттым. Башкалар пайдаланып келди. 4-3 төңкөрүштү тең башкалар пайдаланган, ортосунда кара күчтөр болгон, ак күчтөр, кызыл күчтөр.
Бирок мен таң калганым төңкөрүштөрдө бир милиция, бир укук коргоо органдарын таппай калган учурлар болгон. Таппай калган учурлар болгон. Каралама эл бири-бирин тыйып, акыры талап тоноо өрттөөдөн качып, мына акыркысы кандай бүттү. Бүгүн ошол эл өнүгүп, аң сезими өнүгүп, өзүнүн мамлекетин баалап, президенттин баалап калган кайсы бир деңгээлде учур. Кичине жылыштар, оожалуу үмүттөр пайда болуп келатканда, мындай эски жолойду, эски кетменди кайра баса берүүнүн эч зарылчылыгы жок дейт элем. Ошон үчүн улуу жараткандын белеги болгон ушул эгемендик күнү жакшылык тилеп, айкөлдүк тилеп, президентибизге дагы да кайрылып, ушул кеңпейилдик кылып, башка иштер толтура бирге кадамдап эл журтубуз менен Ак Жолтой жетекчи болуп, тарыхта калып, ошондой бир эч бир мына кыргыздын улуу кемеңгер макалы бар. Башка элде да бар, бирок кыргызда таамай, эзелке эл катары. Бетее кетип бел калат, бектер кетип эл калат. Болду. Динде деле ошол айтат. Бул аманат өмүр. Жалган дүйнө, чын дүйнө тиякта. Бирок кайсы бир күнү сурагы болот дейт. Ал сурактарга калбай, биз баарыбыз бирдикте ошол ак калпагындай, ак элечегиндей ак ниет элдин президенти катары тарыхта жакшы ат менен калууңузду каалайбыз. Эл журтубузга тынччылык, молчулук, токчулук, бөөдө улуу жараткан коогалаңынан сактап, жанагыдай жерден, суудан, абадан келе турган коогалаңдардан сактасын, аман бололу, бирге бололу дегим келет.